Бүт кылган ишибиз тоюң динге каршы, жаназаң динге каршы, өлүк узатууң динге каршы, жүрүм турумуң динге каршы, барып аткан чорникасаң динге каршы, аяштар менен отурушуң динге каршы, жаңы жылда дискетекең Кудайга каршы, салютуң Кудайга каршы, кийимиң каршы. Анан неңди мактап, кайсы позитивиңди сүйлөйм, айткылачы. Туура Кудайдын мээрими кенен, ошого карабастан ойлонсок, ойгонсок, тооба кылсак кечирет. Кудайдын рахматынан үмүт үзбөйлү. Аллах Таала кереметти Кур'анда: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим." Айткын, ey Мухаммад, өмүрлөрүн күнөө менен, ысраф менен өткөргөн менин пенделериме айткын: "Ла тaqnatu min rahmatillah." Аллахтын рахматынан, мээриминен үмүт үзүшпөсүн. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Аллах Таала күнөөлөрдүн барын кечирет. Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Өмүрүн күнөө менен, ысраф менен, бузукулук менен өткөргөн пенделериме айт: Кудайдан үмүтсүз болбосун, Кудай күнөөлөрдү кечирет дейт. Бүгүн 40 жыл күнөө кылгандар отурасыздар, 30 жыл күнөө кылгандар отурасыздар. Бирок үмүт үзбөңүздөр. Денеңиздерде жаныңыздар бар. Инналлаха яқбалу тавбатал абди ма лам югаргир. Аллах пенденин тообасын кабыл кылат жаны чыкканга чейин. Бүгүн ойлоно турган, ойгоно турган, кайра болду мен билбеппин, устаз айтты, дамыла айтты. Бүгүндөн баштап моундай жашаймын, Кудайга кайтамын, намазымда бекем, жоолугумда бекем болом, хижабымда бекем болом деп бүгүн бир паворот ала турган, кайта турган учур келди апалар. Эгер биз паворот алып, кайта турган болсок, тооба кыла турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ат-таибу миназ-занби каман ла занба лаху." Күнөөсүнөн тооба кылган адам күнөөсү жок сыяктуу дейт. Күнөөсүнөн арылган адам күнөөсү жок сыяктуу дейт. Аллах Таала барын жок кылат экен. Бүгүн кээде намазды билбеген апалар бардырсыздар, эжелер бардырсыздар. Кээде намаз окубагандар бардыр. Кээде окуп, кээде таштап койгондор бар. Жумушума байланыштуу дейт, коллегама баштайлыштуу дейт. Бирок бүгүн биздин, Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстанда жоолуктун айынан ишке албай койгон, жоолуктун айынан окутпай койгон, жоолуктун айынан киргизбей койгон офис жок. Эгер бар болуп, ошонун айынан киргизбей башка кылып аткан болсо, бул сиздин надандыгыңыз, сиздин өз укугуңузду билбегендигиңиз. Бүгүн бизде жоолукту салып алып банкта иштесең болот, жоолукту салып алып мектепте иштесең болот, университетте иштесең болот. Дагы кандай жер бар? Депутат болду. Депутат айым сүйлөп атат. Иман Нуру партиясынан депутат болуп барды бир жоолукчан эже. Демек бизде бүгүн депутат болсоң болот. Алла насип кылып президентке койсо, элдин баары имандуу болуп жоолукчан экен деп колдой берсек, президент болсо да болот ошол эже. Демек бүгүн бизде жоолук эч нерседен тоспойт. Анан бир мына ошол эмне? Жалаңаш жүргүсү келген, коллегага мактангысы келген, аяштарын көзүнчө сулуу көрүнгүсү келген бирөөлөр гана шылтап отабат да: "Мен мугалиммин, мен андаймын, мен мындаймын", өзүн биринчи сорт сезет. Раматылык Чубак устазым айткандай, мына ошол Курманжандатка кимдер менен гана кол коюшпады. Ошол жоолук менен башка менен эле жүрдү. Сен кимсиң деп айтты эле коп.